Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз мекен тануу сабагынан телесабак көрдүк. Ошол көргөн телесабагыбыз боюнча тест тапшырып, өз билимибизди текшерип көрөлү. Бүгүнкү телесабагыбыздын темасы Жалал Абад аймагы болду. Анда балдар Жалал Абад аймагына саякатка барып, суроолорго жооп берип көрөлү. Кымбаттуу балдар, таанышып алгыла. Бул узун кулак саякатчы. Ал өзүнүн паровозу менен силерди, бизди Жалал Абад областына саякатка алып барат. Белгиленген жерге паровоз тез жетиши үчүн ага силердин жардамыңар керек. Ал үчүн берилген суроолорго туура жооп бергиле. Анда саякатыбызды баштайлы. Балдар, биринчи суроо. Көңүл коюп угуп турабыз. Жалал Абад областында кандай көл бар? Жооптору: Чатыр көл, Ысык көл, Сары Челек. Балдар, силер туура жообун тапты деп ойлойм. Анда кийинки суроого кезек берели. Экинчи суроо. Жалал Абад Кыргызстанда чоңдугу боюнча канчанчы шаар? Чоңдугу боюнча 3-чү шаар, чоңдугу боюнча 2-чи шаар, чоңдугу боюнча 1-чи шаар. Жообун туура белгилеген болсоңор, кийинки суроого кезек берели. 3-чү суроо. Жалал Абад областы кайсы кен байлыкка бай? Жооптору: алтынга, нефтиге, гранитке. Кана балдар, ойлонуп туура жообун белгилейбиз. Силер туура жообун белгиледи деген ишеничтемин. Кийинки суроого кезек берели. 4-чү суроо. Жалал Абад аймагында өскөн жылуулукту сүйгөн өсүмдүктү тап. Жаңгак, буудай, арпа. Туура жообун тапкан болсоңор, 5-чи суроого кезек берели. 5-чи суроо. Жалал Абад эмнеси менен атактуу? Жүзүмү менен, жылуулугу менен, арсланбап жаңгак токою менен. Кана балдар, туура жообун белгилейбиз. Силер бардык суроолорго туура жооп берди деген ишеничтемин. Балдар, силерге чоң рахмат. Тестти ийгиликтүү тапшырды деген ишеничтемин. Анда кийинки сабактан көрүшкөнчө.